Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен мен Элбек Исмаил уулу. Бүгүнкү биздин программада Москва шаарындагы иштеп, эмгектенип келе жаткан кыргызстандык мекендештер менен маек кылмакчыбыз. Чүй областынын Панфилов районуна каршы Күрпүлүк айынан болом өзүм. Ошол 1990 жылы кой болом. Бул жака келгениме 2010 октябрдан келгеним, 1,5 жыл болуп калды. Ошо өзүм жогорку окуу жайды бүткөм. Ишен Аларбаев атындагы ошо Кыргыз мамлекеттик университетинин экология факультетин бүтүргөм. Ошо тилекке каршы ошо азыр пока спец менен иш болбой атат. Кыргызстанда ошо 11-ci классты бүтүп эле шаарга окууга тапшырдык. Анан окууга тапшырып эле сразу 5 жыл ошоктон окуп, анан окууну бүткөндөн кийин ошо бул жака келип калдык да. Ошо бул жакада негизи ошо 11 бүткөндөн кийин эле келелинин ой бар болчу да. Анан окууга тапшырып калдым. Видеолор окуйсуң деп анан окуп. Ошо ал эми бул жака болсо ошо келерде тайэжем мамамдын сиңдиси бар бул жерде, анан бөлөм бар. Ошолор жардам берип, анан өзүм классташым, бир группалашым бар. Ошо негизи 4 адам бул жака келерде ошо жардам берди да мага негизи. Ошо келип официант болуп иштедим. Келгенде ошо жарым жылча официант болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин ошо 2009-2008ден бери бул жакта классташым иштейт. Ошол өзүнүн жанына чакырды, кел мен жакта жумуш бар деп. Былтыр апрелден бери ушул классташым менен чогуу иштейбиз бир жерде. Бул жакта биз Кыргызстанда баарын эле билиниш керек, айлык маян аз. Мисалы өзүңдүн эми спец менен жумушка кирейин десең, тааныштар керек ал жакка да. Анан кийин шапка деген бар, өзүңүз билесиң, шапкасын бериш керек. Анан мен жашым дегенде 25ке чыгып калдым, үй бүлө куруш керек. Анан ал жакта жумуш менен дальнейшем келечекке бир эме куруш кыйын болуп калат да. Анан бул жакка келип кичине акча топтоп дегендей. Бул жактан иштегенде кандай бир жакшы жери бар да, Москванын иштеген. Бая Кыргызстанда жүрсөң, кыргыздар билесиң, катташка жакшы келет да, мындай той аш деген көп болот. Анан бир иштесең эле чогулчу кыйын болот экен да Кыргызстанданчы. А бул жактан болсо жумушка барасың, үйгө келесиң, башка кыймыл жок да. Анан иштейсиң дегендей, акчаң чогултканга да мүмкүнчүлүк жакшы да бул жерде. Бул жакка келгенде баягы Кыргызстанда жүргөндө окусаң, мынча зарплата алып иштейт экен, анан мынчадан эме чогултса болот экен, анан кийин деп чанан башында келгенде кичине мен өзүм ойлогондой болгон жок да. Башында келгенде же билбейм, жаңы келгенге кичине акча жактан айлык маяна азыраак болуп атты, же жаңы келгенге. Анан кийин бир канча бир жарым жыл өткөндөн кийин жакшы баягы ойлогондой эле болуп, анан кийин азыр шүгүр эле ошо Кыргызстандан эмнеди ойлоп келсем, бияка мынча айлык алсам, бул жол менен мындай кылсам деп ошол ойдогодай эле болот, шүгүр бар. Кыргызстанда жүргөндө эле болосуң, кыргыздар менен иштейсиң, жашаган жериң кыргыздар, ишиңде кыргыздар. Бул жака келгениме да эч өкүнбөйм да. Себеби Кыргызстан менен достор менен сүйлөшөсүң, үйдөгүлөр менен, момоң ата-энең менен сүйлөшөсүң дегенде, туугандар менен ошондо сүйлөшүп калсаң, баары эле айтып калышат да. Тура эле кайра ошол жакта эле иштей бергем тура каласың. Ал жака барып эле эмне кылам деп ойлойсуң да. Бир өзүбүздүн максаттарыбызга кичине жетсек, анан балким кетебиз. Кыргызстанда жүргөндө мага айтышчы да, анан квартирада көп адам жашайт. Бирок мен ага коркчу да эмесмин, таң калчу да эмесмин. Себеби мен өзүм студент кезде жатаканда жашап өткөргөм да. Бул квартирада ошо 3 бөлмөлүү квартира, 13 адам жашайбыз. Биякта жашаган комнатадагы адамдарды 1-2 күн эле көптү көрбөй каласың да. Сен жумушка кетесиң, ал жумуштан келип калат, ушундай кесилишпей каласың да. Азыр ошо байкем да, жеңимдер менен да биякта чогуу жашайбыз. Алар наркы бөлмөдө, берки бөлмөдө. Жакшы, эми жакындарың менен жакын бирдей жашасаң, ошодон өткөн не бар. Каякта Москвада болосуң, бул жакта болосуң, жакындарың жанында болсо эң негизги нерсе деп ойлойм да. Мен өзүм 3 тууганмын, ошо бир байкем бар, иним бар. Атам болсо ошо мына бир нече жыл өтүп кеткен. Азыр ошо айылда апам менен иним экөө. Ошо күн сайын сүйлөшүп турабыз. Байкем болсо жеңем менен, байкемдин бир кызы бар. Кызы болсо тайнесинин колунда. Кыргызстанда жүргөндө бул жака келе электе
Анча мынча классташтарым, досторум бул жакта болчу да негизи. Анан кайындагы классташ балдар менен сүйлөшүп калдык. Баягы келе электе билбейсиң, көп акчаны кирип атат деп ойлойсуң да. Анан ушунчадан бир жерден акча салып койсо болбойбу бизге, анан классташтар дей берчик да негизичи. Анан ушинтип айтып берчик да жүз. Анан кийин мен бул жакка келгенден кийин анан Кыргызстанда классташым айтып атпайбы, баягыда айтчу элең го депчи. Кана өзүң да ошондой болуп кеттим. Көрсө бул жакка келгенден кийин ар бир нерсенин өзүнүн орду бар экен да, тапканың менен жашоо орду болот экен да. Канчалык тапсаң ошончолук чыга берет экен да башка жактаргачы. Ошону эстеп өзүм да күлөм да кээде ушинтип айтчу элем депчи. Өзүм да азыр аларга сабак алганга мүмкүнчүлүк кээде болбой калат да. 3 жылдан ашып калды ушу Алланын ырайымы менен 5 вакыт намаз окуп дин жолунда жүргөнүмө. Шүгүр жакшы эле баары. Мусулман болгондон кийин негизи ар бир эле адам ошо динди билген жакшы да. Ошо шүгүр ошо жумуштарда да ушундай шарттар түзүлүп калды. Ошо 5 вакыт намаз окууга да, жума намазга барууга да эч тоскоолдук жок да. Баары кенен. Тем более иштеген жерде жалаң кыргыздар иштейбиз, анан алар да жакшы жардам беришет, барып кел, намаз оку деп. Аракет кылабыз ушу динди да биринчи очередде алып жүргөнгө аракет кылып атабыз. Жалпы кыргыз элине салам айтам биринчиден. Ошо баягы адам ошо качан ушундай өзүнүн мекенин алыс чыкканда баркын билип баштайт экен да. Досторум менен жүргөн учурларда студент кезде негизи ушу Кыргызстанда өткөргөн көз ирмемдер бул жакка келгенде мындай баркталып бааланып баштайт экен да негизичи. Ошо мен келгениме 1,5 жыл болсо да уже сагындык Кыргызстанды, өзгөчө апамды деген инемди. Ошо баарына салам, досторума, туугандарыма, классташ, группалаштарыма. Ошо биз аманбыз, кыргыздар, Москвадагы кыргыздар баары жакшы эле дегендей, иш жакшы эле. Кабатыр болуп эле болсоңуздар болот.